Чет өлкөлөргө кеткен мигранттардын ичинен Европа өлкөлөрүнө салыштырганда Түркияга келгендер эч кандай тоскоолдуксуз 90 күндүк туристтик виза менен кирип, ошол убакыт ичинде бул жактан иштөө жана убактылуу визаларын жасата алышат. Мына ушундай ыңгайлуулук болсо да, бул жакка келген кыргыздар үчүн көпчүлүк убакытта проблемага айланууда. Анткени дагы да укуктарын билбегендиги жана виза жасатууда бул кызматтагы фирмаларга кайрылганда 2 эсе ашыра акча төлөгөндүктөрүндө. Анысы аз келгенсип, алданып эч нерседен жок калгандыктарында. Бул иштерди фирмаларга кайрылбастан өздөрү да бүтүрсө болот болчу. Түркияда үй жумуштарына багуучу болуп иштегени келгендердин көбү туристтик визасы бүткөндөн кийин отурма изин, башкача айтканда убактылуу уруксат визасын жасатышат. Анын мөөнөтү 6 ай же 1 жылдык болот. Аны алыш үчүн өздөрү эле эч кимге кайрылбай, ар бир шаардагы Түркия миграция башкармалыгынын бөлүмдөрүнө кайрылышат. Же болбосо интернет аркылуу сайтына кирип рандеву алышса болот. Алар белгилеген убакытта тиешелүү документтерин ала келип, убактылуу виза жасатышат. Мунун кыйынчылыгы жок. Андыктан фирмаларга кайрылып, үстөк төлөм төлөбөй, өздөрү бүтүрүшсө толук акылуу. Oturma izni ilk defa alacaklar. Neler yapmalı? Отурма изинде убактылуу визаны алгачкы жолу алып жатышса, эмнелерди кылуу керек? Буга тиешелүү бир кичинекей процедура бар. Ал эмне? Эң биринчиден өзүңүз жашап жаткан жердин миграция бөлүмүнө катталасыз. Андан соң бир папка алып, анын ичине саламаттык камсыздандыруу кагазыңызды жана 3-4 өлчөмүндөгү фото сүрөт, паспорттун копиясын, ошондой эле Түркияда кыймылсыз мүлкүңүз бар болсо, анын документин коесуз. Эгер иш визаңыз бар болсо, анын документтерин да коесуз. Жок болсо, квартираны ижарага алып, кыскасы ошол жашаган жериңиздин адреси керек. Же болбосо бир жакын тууган адамыңыздын жанында калгандыгыңыз тууралуу билдирме бересиз. Мунун бардыгын топтоп туруп, папкага салып, рандеву күнү алып барып беребиз да 1 жылдык убактылуу виза аласыз. Yanında kaldığınızda dair bir taahhütname veriyorsunuz. Түркия мамлекетинин мыйзамдарынын негизинде быйылкы 2020 жылдагы көч идаресинин, башкача айтканда миграция башкармалыгынын чечимине ылайык отурма изин убактылуу виза мурдагыдай 1-2 жолу узартылбайт. Узартууга бир гана бул жакта кыймылсыз мүлкү болгондор, иш визасы барлар жана түрк жаранына үйлөнгөндөр укуктуу. Burada çalışma kararı olan Бул жакта иштей турган мигранттар ошол иштете турган кожоюнунун нотариалдык каналдар аркылуу визага ээ боло алат. Бул жакта иш визасын жасаган официалдуу фирмалар бар. Аларды биз даанышманлык фирмалары дейбиз. Виза алууда кыргыз жарандары бир катар проблемаларды көрүшүүдө. Анткени кээ бир фирмалар жана айрым өзүңүздөрдүн кыргызстандык жердештериңиздер акысына ашыгы менен акча талап кылып, жасабай койгондору алдап кеткендери да бар. Ayrıca personel istihdam işini yapanlar var. Ал эми иш визасын болсо ишчи өзү жасай албайт. Иштеген жери кожоюну жасайт. Алгач социалдык камсыздоо мекемесинен камсыздандыруу боюнча документ алынат. Андан соң үй бүлө, иш жана социалдык кызматтар министерствосуна ал кагазды алып барып, ошол жактан иштөө визасынын тиешелүү документтери бүткөрүлөт. Бул иштердин бардыгы төлөмсүз эле бүтөт. Эгер иш визасын жасатуу үчүн фирмаларга кайрылышса, алар 1500-дөн 5000 лирага чейин алат. Түркиянын мыйзамында камсыздандыруу, түркчө айтканда сигортасыз иштеткендиктери үчүн кожоюн 70 000 лира штраф төлөйт. Сигорта үчүн ай сайын мамлекетке 600 лирадан берилет. Çalışma iznini ilk defa yaptıracaklar. Neler yapmalı? Иштөө визасын алгачкы жолу ала турган болсо, эмнелерди кылыш керек? Буга тиешелүү атайын эрежелери, саламаттыкты камсыздоо документи. Демек, сигортасы болсо, ишке киресиз сөзсүз түрдө. Бул үчүн сизди иштеп жаткан кожоюнуңуз бардык керек болгон документтерди даярдап, иштөө визаңызды алып берет. Тезирээк бүтүрүш керек болсо, уруксаты болгон официалдуу фирмаларга да кайрылсаңыз болот. Виза жасатуу үчүн жашаган шаарларындагы фирмаларга, ортомчуларга кайрылып, акчасын берип, анын үстүнө виза жасата албай ортодо калгандар бар. Кээ бирөөлөрү ашыкча акча төлөгөн. Мындай окуялар көп кездешет. 23 декабрда мен акчасын бердим, 1800 бердим. Анан кийин рандеву эметти, отурма эмени рандевуну жасап берди. Анан кийин сигортага дагы 600 лира деди. Макул дедим, дагы 600 лира бердим.
Анан кийин в общем 2400 болду да. Анан кийин башка ширкеттен мен билсем, качактыкын виза жок жүргөн кишилердикин вообще кылбайт экен деди документтерде. Бул просто силерди алдап атат деп эметишти. Иш жана убактылуу виза алууда өз укуктарын билбей же ишти билбеген ортомчуларга же болбосо атайын уруксаты жок жоопкерчиликсиз фирмаларга кайрылып алданып калган жана ашыкча акча сарптаган мекендештер четинен чыгат. 1100 эле санап берип, отурум жазатып берем эже дегенден берип акчамды ушул убакка чейин колума тийгизе албай, ора болгондугум үчүн жазып атам бул видеону. Дагы Анталия шаарынан дагы ушундай бир кыргыз кыздар аркылуу дагы бир ширкетти таап, түрктөр эле алдап 800 элемди алып бербей коюшкан дагы ушундай документ тууралуу. Ошондон кийин мен качак турумунда туруп калгам. Чет мамлекетке чыгаарда сөзсүз түрдө Түркиянын расмий мыйзамдары менен расмий түрдө таанышып, жалаң расмий организацияларга, агентстволорго ишенишиңиздерди айткым келет, кеңеш бергим келет. Ошондо гана сиздер туура жолду тандап, ошол өлкөнүн мыйзам ченемдүү кадамдары менен өзүңүздүн ишиңизди кылсаңыз болот деп ойлойм. Ошондо алдамчыларга не дейбиз, түшпөйбүз, жалаң жакшы бир иштердин үстүндө болобуз деп ойлоймун. Азыркы учурда аз да болсо карьерамды ушул жактан улантып, көптөгөн окуяларга күбө болдум. Жогоруда айтылгандай виза алууга аракеттенип, тиешелүү жерлерге барып, өзүңүздөр бүтүрсөңүздөр, фирмаларга төлөй турган акчаңыздар жаныңыздарда калат. Клара Кудайбергенова, Синан Акинер, Түркия.